Мындан 2 ай мурда Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов жардамга муктаж 3 баланын энесинин чакыруусу менен Аксы районунун Авлети майыл аймагындагы Итагар айылына барган. Анда Асель Манасбек кызы боорунан жабыркап төшөктө жаткандыгын, дарыгерлер тез арада алмаштыруу керектигин айтып, коомчулукка кайрылуу жасаган. Андан соң элден түшкөн каражаттын жардамында каарманыбыз Индия өлкөсүнө апасы жана донор бир тууганы менен жөнөп кеткен. Учурда операцияга кирүү алдында турат, бирок каражат дагы да болсо жетишсиз. Мындан улам сиздерге ыраазычылык билдирүү менен дагы да жардам берүүңүздөрдү өтүнөт. Assalamu alaikum Киргизелим. Меня зовут Мухаммад Ахтар, я здесь работаю с Кайрымдуу Бол фонду. Азамат такая есть, Азамат Байматов. Я Кайрымдуу Бол фонду, здесь я команда, как работаю здесь. Из Кыргызстана больных и все ходят сюда. Я здесь из клиника, я помогаю, алхамдулилlah, Фортис клиника. Сегодня вот Аселя же есть, она болеет. Мама есть, еще брат, у него донор есть. Алхамдулилlah, все хорошо есть, но анализ чуть плохо есть. Врачи здесь диагноз поставили, циррозис есть и еще печень функция и диагноз гепатит БАДа есть. Врачи говорят здесь, что присадка надо делать. Мы, алхамдулилlah, все хорошо есть, но иншаллах скоро присадка будет, Аселяша. Народом вот так я буду приглашать, что вот и всех дуа нужно, Аселяша дуа нужно, что все присадка печени успешно был, дальше тоже и всегда здоровье она была. Алхамдулилlah, все хорошо есть, отлично. Если я скажу, вот, Аселяша мама, как вы, мама, если что-то хотите сказать, это народы Киргизелим, вот вы можете сказать, что-то вы хотите. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим. Биз мындан 20 күн мурун, 2 ай мурун Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматовго кайрылып, видео кылдырып, ушул элиме жардам сурап, ушу жардамга муктаж болгондугубуз үчүн ушул кызымдын ушул Индия мамлекетине алып келип операция жасатыш үчүн сиздерге кайрылганбыз. Кудайга шүгүр, мынакей азыр Индиядабыз. Индия мамлекетине келгенибизге 20 күндүн жүзү болуп калды. Анализдерди тапшырып бүттүк, буюрса бүгүн комиссиядан өттүк. Азыр дагы 1-2 анализдери бар экен. Ошолор бүтсө, кийинки жумадан буйруп насип кылса операцияга киребиз деп турган учурубуз. Бул жакка келгенде мынакей Мухаммед Ахтар бизди тосуп алды. Кудайга чек шүгүр. Алып келди, жатаканабызды берди, жаткырды, жайгаштырды. Кудайга шүгүр, азыркы күндө больницага келип кетип бардык жасап аткан нерселерди жасап атабыз. Анан биздин негизги маселебиз ушу сиздерден мурда дагы акча каражат боюнча жардам сураганбыз. Азыр дагы бул жакка келгенде аябай анализдери өтө кымбат экен. Аппараттарга түшкөндөрү дагы аябай, чынын айтканда кымбат экен. Ошо кыргыз элим, биздин дагы азыр бир аз акчабыз жетпей атат. Эгер колуңуздардан келсе, мүмкүн болсо, өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүктөрүңүзгө карап дагы бир аз жардам берип койсоңор, аябай биз сүйүнөт элек, сиздерге ыраазы болуп. Буга чейин дагы жардамыңыздарды бердиңиздер, биз аябай ыраазыбыз. Мындай сөз менен жеткирип айта албайм да, бирок аябай терең ыраазымын. Ушунчалык элим бар экен, тууган урук дегендей, жора жолдоштор дегендей, ушу баардыгы биз үчүн мындай эме кылган жок да, кайдыгер караган жок. Колдорунан келген жардамдарын беришти. Чексиз шүгүр. Алла ыраазы болсун сиздерден. Мен аябай ыраазымын. Чоң рахмат сиздерге.
Кудайым буйруса эсен аман ушул операциядан чыгып алсак дагы жакшы күндөр алдыда. Мындай сүйүнүчүбүздү Кудайым буйруса кабарлайбыз. Сиздер менен тең бөлүшөбүз. Хорошо. Хорошо, если лежите, вы хотите что-то сказать? Просто вы, если народу что-то или Азамат Байматову хотите сказать? Урматтуу кыргыз элим, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин колдооңуздар менен келип отурам ушул жерге. Кудай буйруса баары жакшы. Мухаммад Ахтарбекке буга чоң рахмат, бизди тосуп алды, больницага алып келип атат, кайра жеткиришип атат. Биздин полный анализдерибизге көзөмөл болушуп атат. Ушу эли журтум, кыргыз элим, сиздерге да чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем. Сиздердин жардамыңар менен ушул жерде келип отурам. Кудай буйруса дагы бир аз тыйыныбыз жетпей атат. Азыраак болсо да колдоп койсоңуздар, операциядан ийгиликтүү чыгып алсак, жакшылыктарыбызды сиздер менен бөлүшөбүз. Главное, Аллах есть. Аллах самый главный есть, Он решает. Проблема если дали, дорога тоже дали Он. Нам надо найти дорога как есть, и что надо, и потом дальше надо, иншаллах, отвечать, иншаллах. Все хорошо будет, не переживайте. Самый первый Аллах помогает и всех, а второй мы друг друга помогаем, врач помогает. Иншаллах, все хорошо будет. Теперь вот есть донор АСЛЖ, брат его. Вы что-то хотите брать, можете сказать? Ассаламу алейкум. Кыргыз элим мекендештер, туугандар. Биз келдик ушу Индия шаарына. Хактар тосуп алып, ишти жакшы жайгаштырып, негиздөөчү чоң рахмат айтабыз. Азамат Байматовго ыраазычылык билдирип, чоң рахмат. Кол алдында иштегендерге дагы эл журтума ыраазычылык айтабыз. Будан мурун апам айтып кеткендей эле кайрылган видео менен келдик, жакшы операцияга даярданып атабыз. Анализдерибизди тапшырып бүттүк, Кудай буйруса операция болот деген алдында турабыз. Ошол себептен кайрылатабыз. Биздин тыйын жагынан тартыш болуп, кыйынчылык жаралды. Турмуштун татаалдыгынан ба өзүбүздө жоктугунан айла жок кайрылышка туура келип атат. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, колуңуздардан келсе, тыйындап салып деле жардам берип, дубаңыздар берсеңиздер дагы дубаларыңыздар менен жакшы, Кудай буйруса жакшы ниет менен. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد